Жээнбеков менен Рахмон 26-июлда жолугат. Президент Сооронбай Жээнбеков 26-июлда Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун чакыруусу менен Исфара шаарына барат. Бул тууралуу президенттин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков билдиргенин президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Ал мамлекет башчыларынын бул сүйлөшүүлөрү пландалуу экенин, мындай жолугушуулар үзгүлтүксүз болуп турарын айтты. Данияр Сыдыков кыска мөөнөттүк жумушчу сапардагы сүйлөшүүдө эки тараптуу кызматташтыктын олуттуу маселелери, анын ичинде чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо процесстери талкуулана турганын кошумчалады. Чек ара боюндагы облустардын кыргыз-тажик элдеринин ортосундагы кошуналык мамилелерди жана достукту бекемдөөгө багытталган кызматташтыгын өнүктүрүүгө басым жасалат деп айтылат маалыматта. Ысык көлдүн түбүнөн 25 кап таштанды чыгарылды. Атайын дайверлер тобу Чоктал айылындагы көлдүн түбүнөн эле ушунча көлөмдөгү пластикалык калдыктарды чогултту. Аксаны таза ысык көл ыктыярдуу эко кыймылы өткөрдү. Эске салсак, буга чейин интернетте россиялык туристтердин ысык көлдөгү таштандынын көптүгүнө таң калып жатканы тараган. Алар кыргыз берметине суктанып, таза сактоого чакырган болчу. Кыргызстандын мыйзамдары эми бардык чөнтөк телефондордо. Юстиция министрлиги тиешелүү уюлдук тиркемени айфондор үчүн тартуулады. Буга чейин ал Android версияда гана иштеп жаткан. Кыргыз Республикасынын мыйзамдары аттуу уюлдук тиркемени кадимки эле интернет дүкөндөрдөн бекер жүктөп алса болот. Ал өзүнө 120 миңден ашуун укуктук ченемдик актыларды камтыйт. Такси жалдап айдоочусун тоноп жүргөн балдар кармалды. Жалал Абадта такси жалдап айдоочусун тоноп жүргөн балдар кармалды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер бөлүмүнүн маалымат кызматы кабарлады. Маалыматта айтылгандай, 29-июндан 30-июнга караган түнү саат 2:30 чамасында Жалал Абад шаарынын жакынкы айылдарынын бирине жеткирип коюу үчүн бейтааныш 18-22 жаштагы эки бала такси жалдашкан. Алар айдоочуну ээн талак айдатып барышып, күч колдонуп унаадан түшүрүп, сабап, андан соң телефонун тартып алышкан. Ошондой эле айдоочуну мажбурлап апасына телефон чалдырып, бирөөлөргө карыз болуп калганы үчүн шакегин берүүсүн айттырышкан. Жабырлануучунун апасы балам аман болсо болду деп 7000 сомдук алтын шакегин колунан чыгарып берген. Аталган факты боюнча иликтөө жүргүзүлүп, жыйынтыгында 3 жаран кармалган. Алар Сузак районунун тургундары жана Жалал Абад шаарынын тургуну болгон. Шектүүлөр буга чейин дагы 3-июль күнү саат түнкү 11 чамасында дагы бир айдоочуну жогорудагыдай ыкма менен баасы 12000 сомдук телефонун жана 1000 сомун алып качып кетишкен. Учурда кармалган балдардын башка кылмышка тиешеси бар же жок экени аныкталууда, ыкчам иштери жүрүп жатат. Инстаграмда кайсыл спортчунун жарнамасы баарынан кымбат экенин Хоппер басылмасы иликтеди. Ага таянсак, биринчилик Ювентустун португалиялык футболчусу Криштиану Роналдуга таандык. Анын баракчасында товарды жарнамалоо үчүн $975 миң талап кылынат. Экинчи орунда ПСЖнын бразилиялык чабуулчусу Неймар турат. Анын баасы $722 миң. Үчүлтүктү болсо Барселонанын аргентиналык оюнчусу Лионель Месси жабат. Ал $648 миң менен жарнама кылат. Биринчи ондукта ошондой эле Дэвид Бекхэм, Рональдино, Гарет Бейл, Златан Ибрагимович жана Луис Суарес бар.